тартылуу сезимин түшкө кирсең, бар болгон бишке кимсен. FM 88.5. Бизнес клуб. Ишкерлик, инвестор табуу, жаңы бизнес баштоо жана аны өнүктүрүү, негизги көйгөйлөр жана чечүү жолдору. Биздин жолугушчу аянтча Бизнес клуб. Саламатсыңарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу угармандар. Биз Бизнес клуб программасын баштайбыз. Кызматыңыздарда Руслан Акматбек. Бүгүн биз студиябызда абдан маанилүү конок бар. Балким Кыргызстандын ичиндеги эң оригиналдуу, уникалдуу кыргыздардын бирөөсү Максат Мухтаров мырза, лайф коуч. Балким бул термин көбүнө баягы биринчи балким мындай көнбөгөн бир термин, бирок жөнөкөй тил менен айтканда Максат мырза жашоого машыктыруучу деп айтсак болот. Туура айтып атабыз, Туура айтасыз. Бүгүн биз абдан актуалдуу теманы талкуулайбыз. Ишкердикте адамдык жеке сапаттар. Негизи Максат мырза мурдатан эмнеге уникалдуу, эмнеге оригиналдуу деп айттык. Мурдатан эле баягы Орусияга барып, жалданма иштебей баягы Лукойл, Газпром деген гиганттарга англис тилин үйрөткөн. Анан азырда Кытайда жашап, Кытайдагы бизнес долбоорлорун улантып, ошол эле убакта кытайлыктарга дагы англисче үйрөткөн биздин мекендешибиз. Ал эми азыр Кыргызстанга кыска бир мөөнөткө келди. Ошондо дагы элдер аны жөн койбой, ар кандай семинар тренингке чакыртып атат. Бир жумадан бери Максат мырза сиз тренингке өтүп атасыз Бишкекте. Урматтуу угармандар, ушул жашоого машыгуу боюнча негизи эле өзгөчө ишкердикте урматтуу ишкердикте керектелүүчү зарыл болгон адамдык жеке сапаттар жөнүндө бүгүн сөз кылабыз. Ошол боюнча бир суроолоруңуздар болсо 680606 телефон номуруна чалсаңыздар болот, жана ошондой эле 0552 680606 номуруна WhatsApp аркылуу биз менен байланышыңыздар болот. Эми Максат мырза, маегибизди баштайлы. Мына бир жумадан бери сиз Бишкекте мындай күн сайын тренинг өтүп атасыз. Ар кандай тармактагы баягы кардарларыңыз же болбосо конокторуңуз келип атат деп айтайлы, угуучуларыңыз, Туура. Кыргызстанга бир жыл мурун келип кеткенсиз. Мен туура жаңылышпасам, Ушул жерде турган. Ушул жерде баштагансыз. Биздин радиодо дагы мына өзүңүз өтө баштадыңыз. Бир жылдан кийин мына сиз бир жумадан бери тренинг берип атасыз. Эмнени байкадыңыз? Былтыры ушул убакта келгенде мен коучинг, лайф коучинг дегенде көп киши мындай билишкен жок да, билбейт. Азыр эле толугу менен билген болбосо керек. Анан мага мындай суроо берген бир киши ошол убакта: коучинг индустриясы кандай, совет бересизби, мындан акча таба алабы деген ошондой эме кылган да. Анан мен айткам, эгер сизге бул нерсе жакса кылып кете бериңиз, акча берсе да бербесе да. Анткени бул бир күн келет, анткени Америкада бул экинчи бат өнүккөн индустрия да болчу. Эмнегенде азыр бир айтып кетем, сизде азыр особенно темабыз жакшы, бизнес. Биз мектебибиз бар, ушу кантип акча табыш керек, кантип бизнес куруш керек, же кантип бактылуу үй бүлө жашаш керек, мына келинчегим менен кантип отношенияда болушум керек, кантип жакшы бала тарбиялашым керек. Бизге эң маанилүү нерсе, жашообуздагы нерсенин мектеби жок. Университети жок. Сиз окудуңуз беле кантип акча табыш керек деген барбы сизде? Каяктан окудуңуз? Жок да. Жашоо турмушта өзүңүз кирип, жыгылып, билирип, бунун техникалары бар, бунун эмелери бар, бунун жолдору бар, инструменттери бар. Бирок аны эч ким окутпайт. Кызык жагы ошол, дүйнөдө ошондой. Эч кайсы өлкөдө бир университет жок, кантип үйлөнүш керек, же кантип акча табыш керек, же акчаң болсо, мисалы 100 000 сом болсо эмне кылыш керек аны менен. Андай эмелер жок да, университеттер, окуу жайлары жок. Ошого биз бул жерде мындай базарда мындай нерсе жок болгон үчүн ушул лайф коучтор ушул ишти аткарат да. Эми ушул байкадыгыңыз боюнча айтып берейин. Мен былтыр келгенде бул эштики жолу быйыл уже коучингдер көбөйүп кетти, элде түшүнүк пайда болуптур. Андан сырткары өнүгүү бул жылы аябай көп болгон окшойт. Мындай үйлөр салынып, эмелер болуп, мындай элдин жашоосунун мындай чыкканда, мен базарга кирем, магазинге кирем, бир кассада алып кетет, 5 000 сом коротот. Бул деген сөз мен деле Гуанчжоунун ценасындай болуп калыпты да, мындай чыккандачы. Анан бул деген сөз, значит, элдерде акча болуп байып атыптыр. Сырттан дагы жакшыраак көрүнөт эмеспи? Эми сиздин баамыңызча, байкооңуз боюнча анда Кыргызстанда жашоо шарты оңолуп, турмуш оңолуп аткан турбайбы? Мындай жашоо стандарты жогору болуп атыптыр.
угармандардын берген суроосу боюнчачы, сиз мисалы эң көп угармандарды ушул кыргыз угармандарды баягы сиздин кардарларыңыз кызыктырган эмне экен? Эмне кызыгып атат? Эми бүгүнкү күндө аудиторияңыз эмнеге кызыгып атат? Аудитория эмнеге кызыгып атат? Аудитория мындай дегеле жакшы жашоого кызыгат экен баары. Анан экинчиден ошо мен тренинг кылганда баягы личный ростко уже элдер көңүл бура баштаптыр. Анан үй бүлөлүк маселелерге да көп көңүл бура баштаптыр да. Демек кандайдыр бир умтулуу бар, Бар, умтулуу бар. Аябай умтулуу. Баягы коммуникация деген ошол окшогон жөндөмдөр демек биздин да күн тартибибизге кирди десек болот да. Болот. Уже сырттагы эме маанилүү нерселер Кыргызстанга да уже келе баштаптыр. Бул да бир балким интернет өнүгүүсү жакшы нерсе болуш керек. Ооба, бул эми мындайча адам байыган сайын азыркыдай не только курсагын ойлойт. Адам байыган сайын уже башка нерсени өнүктүрө баштаптыр да. Айтканыңыздай эле болсун, эми ишкердик, мисалы биздеги сиз ишкерлерди мындай байкадыңызбы? Ишкерлерибизде Кыргызстандын ишкерлеринин эң мындай сиздин көзүңүзгө урунган эң негизги өзгөчөлүктөр эмне? Салыштырып келсек, мен мурда келгенде бизде мурда ишкерлик деген мен өзүм иштеп жүргөн чакта деле же элдер менен мен еще коучинг кылганда Москвада же сабак бергенде мен бизнесмендерге стартаптарга сабак берет элем да. Алардын немелерин көрөт элем. Анан ошолду көргөндө бизде ишкерлик мурда канча жыл мурдаларда мындай мировой ишкерлер сыяктуу болчу эмес да. Бул жерде ишкерлер көбүнчө эмне болот эле? Базарда иштейт, акча табат, бир эме ачат, толчокто бир место ачат, анда ошондой кылып биздин кандай десем базардык система менен иштейт эле да. Азыр келдим, уже бүт баары мындай системага өтүптүр. Мисалы даже семейный бизнес болсо да, азыр жакында эле бир Кыргызстандын бай кишилер менен жолугуп кеттим, обед кылып келдим да. Анан алар уже системага бөлүптүр. Бул тармакты бул киши карайт. Бул тармакты мисалы бир туугандар иш кылса деле, мисалы чайхана ачып чоң иштер кылбаса, бирөөсү только стройканы карайт. Анан бирөөсү только акчаны карайт. Бирөөсү только ошол жерде сервисти карайт. Бул деген сөз уже систематизацияга кире баштаптыр. Кандайдыр бир эреже бар. Эреже бар. Аябай жакшы үйрөнүп атышат. Сиздин байкагыңыз боюнча азыр мисалы Кыргызстанда ушул ишкердиктеги тенденциялар, мисалы кайсы тармак өнүгүп атат? Ушу байкадыңызбы? Кайсы тармак дагы эле көбүнчө мен байкадым, баягы эмне деп коет эле, консюминг өнүгүп атат баягында. Содада мындай консюмингде кийим-кечек, тамак аш ошолор. Мындай үй өнүгүп атат, стройка өнүгүп атат да, мисалча. Акчанын көбүнчөсү дагы баягы колдонуучу нерсеге салынып атат. Мен мисалы Германияда жашаганмын да, Германияда жашаганда ал жерде иммигранттар бар эле да. Иммигранттар көбүнчө ошо акчасын таап туруп эле үйүнө жиберет эле. Көбүнчө ошо Турциядан, Восточный Европадан, мисалы поляк ошолор көбүнчө акча жиберип туруп акчасына үй салат эле, машина алат эле, ошо биринчи барган поколение ошондой болот эле да. Мында азыр Россиядан жиберген акчалар көбүнчөсү баягы тойго же эмеге кетип атат го. Ошону бир аз акылдуулук кылып туруп, ошону бир акча алып келе турган нерсеге киргизип калса, ал инвестиция кылса жакшы болот. Инвестиция. Ошондой бир көрө алдыңызбы? Бизде баягы инвестицияга умтулуу, инвестиция кылууга бир инвестиция ошо көбүнчө бизде баягы коротуу бар го, үй салып, үйдү жасап, анан той кылып, ошол мисалы ресторан аябай көп кетиптир. Мен аябай ушунча ресторан бар, дагы эле ачылбаса, значит, элдер только ресторанга барып аткан окшойт дейм да. Мисалчы, же уже акча жетеби, ошондойлор көп кетиптир. Мындайча айтканда бизде коротууга көбөйүп кетиптир. Бул деген консюминг деп коет го, мындай коротосу. Мында акча таап келиш үчүн эмес, коротконго эме кылыптыр да. Ооба. Жалпылап бир аз глобалдуу ойлонуп турган болсок, бир сиздин оюңуз боюнча бүгүнкү күндө улуттун бир мындай идеясы пайда болдубу? Мисалы, сиз көп айтат элеңиз, бизде көбүнчө эле ушул негизги мекендештерибиздин эң чоң каалаганы ушул бир үй ээси болсом, анан бир машина ээси болсом деп айтышат да. Бул нерсе тенденция өзгөрүп атабы? Бул тенденция өзгөрүп атат, бирок мындай байкадым да, мисалычы, видеолорду көрөм да Кыргызстан боюнча. Биринчи биз эмне кылабыз? Мындай өзүнү сыйлоо деп атпайбыз, ошо бир мындай түшүнүк болуш үчүн айтып берейин. Биз биринчи времянка курабыз, туурабы? Андан кийин үй салабыз. Времянка эмне кылдык? Үй бүтүш керек, Үй бүтөт, андан кийин времянкадан үйгө көчүш керек да. Ким көчөт? Эч ким көчпөйт. Бул деген сөз адам өзүнү мындай жакшы сыйлабагандык да. Мага көп айтты, мындай экономичный болсу, анда ошо времянкаңызды үйдүн ичине куруп коюңуз. Бир бөлмөсүн времянка сыяктуу мындай ысыта турган кылыңыз, мисалчы. Бул бир аз дагы биздин башкача менталитет боюнча, мышление боюнчачы. Менин айтарым, бул өзүн сыйлап эме кылыш үчүн ал бир бай болгонуңуз керек жок, бир кички нерседен баштасаңыз керек, жөн үйрөнүшүңүз керек. Эмнеге айтып атам? Жанагы киши 3 этаж үй куруптур, особняк куруптур, крышасы бүт жагы жакшы, мындай телевизордон көрсөтөт да, менин үйүм мына тегине деп. Анан кийин ошол бай киши, колунда бар киши анан барып дагы времянка куруптур. Колунда бар киши времянкасы дагы эле турат да.
анан ошол жакта жашашып атат да. Бул деген сөз мисалы колунда бай болуп бар болсо дагы менталитет ошол ойдон калып калат. Баягы күнүмдүк жашоодо адаттарыбыз же мындай өзгөрбөйт, мындай кандай десем, мындайга көнө албай атабыз да. Элге бирдемке көрсөтөлү, анан ошонун эле өнүгүүсү боюнча да. Мындай көбүнчө аракетибиз, кадамдарыбыз, жасаган иштерибиз эл көрсүнгө. Эл көрсүн. Мындай өзүңүздүн личный, индивидуальный бир кыялыңыз жок болуп атат да элдечи. Мында барып туруп бир эмеге кетип калды, мисалычы, там Майоркага кетип калды, же бир жака кетип өзүнчө бир фантазиясы болуп, бир мындай дүйнөлүк масштабка чыкканды мындай аз болуп атат деген дейм да. Эмнеге байланыштуу? Эмнеге байланыштуу айтайын сизге? Бул өзүнө өзү сыйлоо, өзүнө өзү сүйүү аз болгондуктан. Биз кыргыздар өзүбүздү жакшы көрбөйбүзбү? Мындай ишканда ооба, туура айтасыз. Эмнеге деп айтайын? Мисалы, өзүнө өзү жакшы көргөн киши аны критика кылсаңыз ага тийбеш керек. Же аябай мактап койсоңуз ал ооп кетпеш керек. Эми Кыргызстанды караңыз. Кыргызстанда эмне өттү? Көчмөндөр оюну, жакшы болду, мен аябай сүйүндүм. Баарыбыз сүйүндүк, туурабы? Андан кийин эмне болду? Футболдо жакшы болду, ийгиликтер. Биз аябай сүйүндүк. Булар аябай жакшы жетишкендер, аябай сүйүнүшүбүз керек. Буга аябай сүйүндүк, мактандык. Анан бирдемке жаман айтсак, мисалычы бир критика кылсак Кыргызстан жөнүндө эмне кылабыз? Жинибиз келет. Эми караңыз, башка өлкөнү эң дүйнөдө өнүккөн өлкө кайсыл? ВВП эң чоң Америка, билесиздер, Америкалыктарга бирөөсүн айтсаңыз, Америка жаман, мисалы президенти жаман, мындай деп жамандасаңыз, аларга эчтеке болбойт, реакция болбойт. Же аябай мактаңыз, американецтер силер аябай жакшысыңар дегиңиз, дагы эме реакция болбойт. Значит, эме өлкөнүн же адамдын личный эмеси, оценкасы жогору болсо, анда ага критика да тийбейт, мактоо да тийбейт. Ошондон билсек болот, биз өзүбүз мындай өзүбүзгө өзүбүз оценкабызды беребиз. Анын психологически мындай нерсе бар да, Руслан мырза, буну аябай эл түшүнсө, бир адам түшүнсө аябай жакшы болот да. Адам өзүнө бир баа берсе, мисалычы 10 балдан өзүнө сүйүү, өзүнүн уважениясына 6 берсе, ал 6-ны эч ким өзгөртө албайт экен. Сырткы факторлор. Баласы, атасы, эжеси, буну ошо компания деп да ойлосоңуз болот, өлкө деп да ойлосоңуз болот. Мааниси жок. Потому что компания, өлкө адамдардан куралат да, ошолор адамдардан куралат. Бир адамга 6 берсе, өзүнө өзү, мен өзүмдү өзүм 6 сүйөм, 6 уважать этем да, десе, аны эч ким көтөрө албайт экен. 7 да кала албайт экен, 5ке да түшүрө албайт экен. Ошол соң бул психологияда жок. Эгер сизге бирөө башкача отношение кылып атса, ал кишинде эмес, потому что башыңызга эмне келсе, бул нейтральный нерсе да. Сиз аны жакшы же жаман дейсиз. А сиз азыр жакшыны жакшы, жаман деп атасыз, элдикини айтып атасыз, анткени самооценка низкий болушу мүмкүн. Эгер самооценкаңыз жогору болсо, бир американецти, көбүнчө америкасында да байкайм да, бүт баары бул жаман дейт, эми ситуациялар болот да. Ал карап туруп, actually it's not дейт да. По идее бул жаман эмес дейт. Элден башкача айтып атат да. Бул деген сөз эмне? Самооценкасы жогору киши ал кишининчи. Ошондон байкаса болот. Бизнесте да ошондой. Сиз азыр бизнесиңизди алып аябай мактанып атсаңыз, мындай кылга, тигиндей кыл деп атсаңыз, значит бизнесиңизде эмеңиз жок. Мели уверенность жок сизде. Ишеним жок. Мен деле азыр коучингде мага келген, тигиндей дегим келген жок. Мен чынында эле аябай нерселерди үйрөнүп келдим, особенно бизнес боюнча, анан дүйнөнү башкарган кишилердин ой жүгүртүүсүн үйрөнүп атам азырчы. Кээ бир нерсе үйрөндүм, аябай өзүм таң калдым да. Биз чынында эле себептерин билип калдым азырчы, Кыргызстанда эмне проблемалар. Ошол жерден уланталы, мисалы сиз айттыңыз, ошол дүйнөдө ошол жогорку стандартта, дүйнөлүк масштабта иш кылган ишкерлер менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болдум, ошол сүйлөштүм, кандайдыр бир мамилем болду дедиңиз да. Сизге ошол ишкерлердин эң биринчи калтырган таасири эмне? Мен аябай бирдемке айтам, аябай билбейм, таң каласыз билбейм. Мен азыр ошону ойлоно баштадым көп. Дүйнөдө эң баягындай бай кишилерди карасаңыз, булар мындай formal education деген бар да, формальный институцияга барбагандар да. Менин бир клиентим бар эле, атасы, мен мектеп окуучуга сабак бердим, 8-класска. Анан атасы менен сүйлөшүп атам, атасы кытайлык, бирок Австралия эмиграциясы бар да. Анан мен айттым да, уже мен ошол кишилер менен таанышайын деп өзүм решение кылдым. Мен коучмун, ишечү, мен средства мындай айланып чөйрөмү өзгөртөйүн дедим да. Ошол менен таанышым, алар кандай ойлонот, кантип эме кылып, ошентип байыптыр. Көбүнчө кишини байкасам, ошол кишилер ошол мектепке, университетке барбаптыр. Ал деген сөз out of box деп коет да, мындай биздин эл ойлогондой университетке барып билим алгандардан башкача ойлонот экен да. Анда менде суроо пайда болду. Значит, биз окугандар бирдей ойлонобуз да, туурабы? Сиз бизге бир информация бериң, бир нерсени окутсаңыз, биз только ошентип ойлонобуз. Окууга барбаган киши ал информациясы жок. Барбаган киши информация жок, ал башкача ойлонот. Менин өзүмдүн бир двоюродный байкем бар.
ал училищаны бүтүргөн кызгада азыр аябай бай киши да, Москвада квартиралары бар, анан бир чоң Кытай менен эме кылат, мындай канчалаган миллион менен оборот кылат да, ал кишинин мындай университет окуган эмес да. Ошондо эми суроо болуп атат да мендечи. Анда бир жөнөкөй мектеп, университетке барбаган киши башкача ойлоно алат. Бул жерде азыр жаш угармандарыбыз отуруп алып угуп атып, балким демек жогорку окуу жайына тапшырбай эле койсо болот турбайбы деген ойго. Ошолорго мен мындай совет бермекмин да. Эгер ал киши аябай күчтүү болсо, идеясы аябай көп болсо, мен даже айтмакмын, университетке барбай эле ишинди кыла бер. Эгер жасай турган болсо, эгер эчтекеси жок үйдө жаса, анда лучше университетке барсын, бирөөлөр менен таанышат. Жок дегенде бир мектеп эмне иштейт. Анын бүт баары эле бай бизнесмен боло бербейт да. Түшүндүңүзбү? Эгер бир киши аябай эме болсо, мисалы караңыз, Зукерберг, дагы ким, Билл Гейтс, Стив Джобс, булар эч ким университетке барган эмес. Булар түшүнгөн университет waste of time, убакытты эме кылат. Эгер конкретный ишиңиз болсо, анткени сиз диплом үчүн барасыз, 4 жыл убактыңызды коротуңуз, 4-жылда сиз эмнелер кылып салмаксыз да. Бирок ал ишкерлер университетке барган эмес, диплом алган эмес, бирок билим алган да. Ана ошону айтайын сизге. Билим дегенде мен билимге каршы эмесмин. Билим деген өзүңүздүн каалаган нерсеңизди үйрөнөсүз. Мисалы мен коучинг, мен университетке барган кереги жок, мен күнү түнү окуйм. Мен күнү түнү аудио книга окуйм, видеолор көрөм, мага аябай кызык да. Мен бир университет мага мынча нерсе бере албайт. Мен еще киндерди табатам, коучтор издеп табатам, чтобы ал коучтор баягы дүйнөдөгү клубтардан чыккан коучтор да. Демек маселе жеткиликтүү натыйжалуу үйрөнө билүү. Мисалы мындай кызыккан нерсеңиз менен кетесиз да, өзүңүздүн ишиңиз менен кетесиз. Эл карасын деп туруп эле каалабаган бир факультетке киресиз, юрфакчы. Аны бүтүрөсүз 4 жыл. Анан эмне кыласыз? Юрфак менен иштебейсиз да, потому что сиздин ичиңизде жок. Карайсыз, эмне жумуш чыкса, ошого киресиз. Ошо сыяктуу. Сиздин бир семинарларыңызда айтканыңыз бар да, баягы адамдын ийгилиги 80% өзүнүн ичинде, анан 20% гана сырткы факторлорго көз каранды депчи. Эми ошол 80% эмне түзөт? Окей. 80% биринчи бул жаш баладан баштаса жакшы болот да. Жанакы чоң адамдардын кичинесинде ата-энеси аябай жакшы киши болчу да. Даже бир аябай миллионер киши бар, эмеде, Скотландда, Шотландияда бир замокто тренинг өтөт. $30,000 барасыз, ошол жатасыз, тренинг өтөт. Ал аябай мындай, даже мындай жаман сөздөр менен сүйлөйт да, эме кылып баягындай. Ал киши айтат да, могу апамдын китеби дейт. Мындай критика деген бар да, деструктивный, конструктивный критика болот. Деструктивный эмне, разрушительный, баягындай мындай жок кылчу, анан конструктивный мындай үйрөтүүчү. Анын апасы айтат экен да, ал экөө тең жок. По идее, конструктивный критика жакшы критика. Муну кылбай, буну кылсаң дагы жакшы болот. Деструктивный кылба, эмнеге кылып атасың, уже вообще жок кылып салат да. Ал киши айтат, мен апам дейт, конструктивный критика да жок дейт да. Ушунчалык баланы эме кылган, критика кылбай жакшы өстүргөн, ошол жактан башташ керек да. Мындай комплекстер жок болуш керек. Эркин болуш керек. Бүтүн маселе жанагыдай эркин болуш керек. Бирок эркинди туура эмес үчүн да, эркин болсо эркелеп кетти, жаман кылды, уруп салды. Жок, ал балага внимание бербеген үчүн ошол сыяктуу эме болуп калышы мүмкүн да, туура эмес. Бир баланы аябай көп сүйүп, аны эркелете албайсыз. Андай туура эмес нерсе. Мындай балага сүйүү жетпейт, канчалык берсеңиз да. Ошол жактан башташ керек. Бүт бизнес эмелер ошол жактан башталат. Анан закондор бар. Мен сизге айтайын, баягы метафизика закондор бар. Аны кепилки бай кишилер, бизнесмен кишилер колдонот, бирок неосознанно деп коюп, өздөрү билбейт да. Ал закон бар бул жерде. Мисалы бир закон айтып коеюн, закон притяжения. Могу бизнесмендерге аябай керек. Биринчи бир нерсени каалаш керек да, эмнени табыш керек. Ал чөнтөгүнө жараша болбош керек. Канча акчам бар, канча бизнесим бар, ошол. Жөн эле тупай эле бирдемкени каалаш керек. Табыш керек, ал фантастика болсун. Бул кыялбы? Мындай айтканда, сиздин айтканча кыял. Мисалы сизге айтам, кыял нереальный дейт да, азыр тренингдер көбүнчө нереальный. Жок, нереальный деген же реальный, бул реальный деген нерсе субъективный нерсе. Мен сизге айтып берем, 10 жыл мурдагыңызды элестетиңиз, же бизнесмендер айтсын, 10 жыл мурдагысын элестетсин, же сиз өзүңүздү айтыңыз. 10 жыл мурда ойлоп, мен сизге айтсам, азыркы состояниеңизге кантип жетесиз десем, сиз айтасыз, невозможно дейсиз, туурабы? 10 жыл мурда азыр сиз ушул жерде отурасыз, ушунча байлыгыңыз бар, ушунча тажрыйбаңыз бар, ушунда сиз өзүңүздүн оюңузга келбейт, туурабы? Бирок бул жака жеттиңиз. Бизнесмендер азыр бизнес состояниясын 10 жыл мурда карасын, түшүнө кирмеген эмес да. Бирок жетип атат. Эмне үчүн жетип атат? Ал жерде бир тонкость бар да. Ал киши аябай каалады чоң нерсени. Анын умный кылганы вовремя туура жерде, туура местеде андайлар эмес. Биринчи очередь аябай каалабасы. Аябай каалаганыңызда сиз бирөө менен таанышып каласыз. Бирөөнү тартасыз да, же кызык боло баштайт. Мисалчы бир машина алсаңыз, бирдемке алайын деп, ушул машина алайын дегенде көчөгө чыксаңыз только ошол машинаны көрөсүзбү? Значит, бирдемке кааласаңыз, ошол жака кетип турган нерселерди эле көрөсүз.
мындай ешқандай элдерди тартасыз, ситуацияларды тартасыз, өлкөлөрдү тартасыз, ошол жактарга барасыз, иштей баштайсыз да. Бул ушундай бир закон бар да, закон притяжения дегенчи, тартылуу закону. Анда сиздин баягы кеңешиңиз ошо бизнес баштайм дегендерге же бизнести улантып аткандар деле кандайдыр бир так демейли го, эми мындай бир каалоосу болуш керек. Кыялы болуш керек. Кыялы болуш керек. Мындай реальный деген нерсе жок. Реальный, любой нерсе, нереальный нерсе реальный боло алат. Биздеги жанагы кээде шагын сындырып коет го, алыңа жараша иш кылбайсыңбы деген нерсе. Ошол нерсе туура эмес нерсе. Бул баланы ананда же болбосо ошол ишкерди, жаш ишкерди деле ошондо кыялдануусуна мүмкүнчүлүк түзүп, ошол кыялдануусуну ал жерде эмнеге болбой калат? Эмнеге болбой калат билесизби? Бирөө шагын сындыргандан кийин уже ал токтотуп коет аны. Ошон үчүн болбой калат. Ал эгер ал шагы сынбаганда кете бермек. Мисалы, жаш баланы айта аласызбы? Балаңыз, сиздин балаңыз президент боло албайт деп айта алабызбы? Албетте, айта албайсыз, туурабы? Айта албайсыз, потому что билбейсиз, ал чоңоюп атат да. 5-теги балам бек болорун ким деген. Мына караңыз, азыр сиздин компания болуңуз, мисалы, сиз азыр компания катары алайын, мисалы, Руслан мырзанын компания, Руслан мырза LLC дейли. Ушул компаниябыз азыр ишкерлер боюнча да. Сиздин компанияңыздагы азыркы состояние, ал сиздин состояниеңиз эмес, компаниянын состояниясы эмес. Ал жердеги оборот ошол компаниянын обороты эмес. Ал компаниянын состояниясы эмне билесизби? Ушунчалык өнөбөт, канча состоянияга жетсе, ошол анын состояниясы. Же акчасы, обороту. Ушунча аябай бүт нерсени кыялданып, максимально жетем деп атат да, бир цел койду да, канчалык чоң компания, мировой компания, Apple болом дейли, эң чоң компания эмне? Эгер кыялында ошол компаниясы ошол жагы болсо, ал туура. Ага кетиш керек. Просто убакыт, эгер техникаларды билсе, баягы бизнес техникалардан баягы айттым, метафизик техникаларды билсе, ал жака тезирээк жетет. Мындай ешкандай баягы шагыны сындырбаса эч ким, ал ага тезирээк жетет. Мындайча айтканда, Максат мырза, анда бир ишкердин кыялы калган башка ресурстардын баарын мобилизация кылат турбайбы? Ошол акчаны, каражатты, инструменттерди, калган ресурстарды, ошолордун баарын мобилизация кылып, бир нукка түшүрөт. Ошонун баштапкы биринчи кадамы турбайбы? Кыял ошол анын адамдын өзү. Мисалы, компанияны караңыз. Apple компаниясы барго. Бул компаниянын ушундай болушу компаниянын өзүндө эмес. Компанияны ким түзөт? Адамдар түзөт. Анан начальниги эң главный, ою ошонун эмеси, каалоосу боюнча кетет да. Сиз азыр компанияңыз болсо, анан ушунчалык кааласаңыз, компанияңыз өнүгөт. Apple компаниянын өзү эмес, Стив Джобс. Ал ушундай киши болгон. Любой компаниянын эмеси, кандай десем, характери болуп калат да. Кыймылдаткычы же характери, ал жакшы компания, жаман компания болгон себеби ошол жердеги иштеген кишилерден болот. Особенно баягы ким баштаса, кимдин ээси ким болсо, ошондон болот да. Биз тактап алдык, анда биз ишкер катары кыялыбызды мындай формула кылып жаздык, айттык. Экинчи кадам. Окей, биринчи таптыңыз, эмне каалайсыз? Бир целиңиз бирок фантастика болуш керек. Реальный цель койсоңуз, ал туура эмес цель. Ал цель эмес. Сиз ага мындай каалайт да, сиз эмне кааласаңыз жашооңузга келет. Техникасы бар анынча. Компаниясыз, эгер мен кыргыз компания Америкада кандай иш кылсын десеңиз, болбойт да десеңиз, ал туура, болбойт. А сиз башкача ойлонуп атасыз. Өзүңүзгө чек койбош керек. Өзүңүзгө чек койбош. Сиз аны билбейсиз да. Ким башкарып атат? Бул курулай кыял болуп калбайбы? Жок, андай болбойт. Мындай итак эле дүйнөнү башкарганда ошентип элдерди токтотуп коет. Мен буну ошол дүйнөнү сен курулабай кыялданба деп. Мына мисалы баягы азыр эле бир жакшы киши менен, бай киши менен сүйлөшүп келдим. Аларды да 40 канча жашта экен, мына кризис среднего возраста деген бар, билесизби? Билесизби? Орто жаш кризиси. Ошол чынында туура эмес экен. Аны кимдер чыгарыптыр? Дүйнөнү башкаргандар ошол концепцияны чыгарыптыр дагы. Анан именно 40 жашында башталат экен да. Эң мындай күчтүү болгон убакыты 40 жашында экен. Уже баладай ойлонбойт, жоопкерчилиги бар, анан аябай акты караны билип калган, көптү көргөн, тажрыйбасы бар. Ошол жерде өнүгө турган убагы 40тан кийин болот экен. Бүт караңыз, Ford, Edison, Jack Ma, буларды бүт карасаңыз 40тан кийин башталган. Значит, азыр сиз 35тен уже 45ке чейин болсо, уже эң жакшы убактыңыз. Именно азыр байысыз, именно азыр аябай ийгиликтүү болосуз. Биздин азыр ошол бун экинчи кадам катары ошол ишкерлердин бүгүнкү күндө мындай натыйжага баягы ийгиликке жетиш үчүн колдонуусу керек болгон инструменттердин эң башкысы катары эмне эсептейсиз? Айтат элеңиз, бул сиз айткандан тышкары.
мисалы мен айттым ғой жана өзүнү жакшы көрүш керек деп, же өзүн сүйүү. Сиз өзүңүздү аябай сүйсөңүз, уверенность аябай жогору болгондо сиз вольный болосуз, коркпойсуз башкалардан. Эркин болосуз да. Анан мындай нерсе бар. Competitive mind and what is it? Creative mind деген бар да. Competitive mind деген конкурирующий мышление. Тигинде болсо, менде болсун, тигинде болсун, менде болсун, тигинде болсун. Эгер мен конкурирующий мышлениеде жашасам, мен жакшы болсом, сиз жаман болосуз да. Ошондой бир конкурент болот да. А creative mind деген сиз аябай башкача ойлоносуз. Башкача ойлосоңуз да Кыргызстанда жок нерсени, башка нерсени үйрөнүп келип кыласыз, эч кимге конкурент болбойсуз. Сиз андан наоборот бирөөгө жардам бересиз да. Мен айтат элем, элдер мындай бизнес кылган элдер creative mind деген бул жаратман мышлениеде болуш, ой жүгүртүүдө болуш керек да. Конкурирую эмес. Сиз айткан жанагы жаратман ойдун, анан кийин кыялдын бир булагы болуш керек да адам. Ошо бир мотивациясы болуш керек. Дайыма ошондой абалда кала билүүнүн. Мунун булагы эмеси эмне, муну оюңузду жоготпой туруңуз, азыр бир угарманыңыз бар экен. Саламатсызбы, угадабыз. Угадабыз? Максат жигитке бир суроом бар эле. Угадабыз. Бул тренинг өткөрүп атат экен, каерде өткөрөт, кайсы убакта? Анан кийин бул киши өзү канча жашта экен? Анан эмеси тренинги канча сомго турат экен? Рахмат. Сиз Бишкектен чалып атасызбы? Ооба. Азыр менеджер SMS жиберди, ошону айтып коеюн. Тренинг 8, 9, 10 февралда болот Бишкекте, Мэри отелде 8-9да, 10 февралда Президент Сити Холл дегенде болот. Телефондорун айтсам 0755 49 47 39. Андан кийинки 0708 505 42 6. Бул жерде ошого акчасы бир күндүк 1200, анан 3 күнгө түз алса анда 3000 сом. Анан жашым 38 жашта, Кытайда жашайм Гуанчжода. Канча акчасы бар? Акчасы төлөмү канча деп сурады? 1200 сом бир күнгө. 1200 сом, Алдын ала жазылуу керек. Алдын ала жазса, ошо место калбай калышы мүмкүн. 200-250 кишиге алынса гарантия болот. Азыр бир жарнамалык кыска бир убакыт беришибиз керек экен. Марал үналгысында жарнама. Жаңы жылда жаңы үй эмеректери. Сиз үчүн сиз каалагандай сапаты мыкты эмеректерди Zeberjet фирмасынан алыңыз. 15% арзандатуу менен бөлүп төлөп алсаңыз да болот. Эмеректердин бардык түрү Zeberjetте. Zeberjet. Дариги, Матросова 7, Латов көчөсүнүн кесилишинде. Байланыш телефондору 0555 31 99 00. Ишиңиз илгери болсун. Илгерилетмек бизден болсун. Жарнама үчүн 0551 20 10 00. Бизнес клуб. Ишкерлик, инвестор табуу, жаңы бизнес баштоо жана аны өнүктүрүү, негизги көйгөйлөр жана чечүү жолдору. Биздин жолугушчу аянтча Бизнес клуб. Урматтуу угармандар, биз программабызды улантабыз. Бизнес клуб өз маегин улантып атат. Биздин коногубуз бүгүн Максат Мухтаров мырза, лайф коуч. Биз бүгүн ишкердикте адамдык жеке сапаттар жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Азыр биздин бул угарманыбыз бар экен, аны алып алып, аны уланталы. Макул. Саламатсызбы, угадабыз? Саламатсыздарбы? Угадабыз? Мен бул байкенин сөзүнө кошулуп да кетем да. Жанагы мечтать этип, неме кылгандын баары кабыл болот, негизичи. Ага аябай күчтүү неме керек да, өзүбүзчү мындай стимул керек. Анткени бала кезибизде ойлогондун баары эле кабыл болуп атпайбы, эсли артка чаптырсакчы көзүбүздүчү. Анан бул тренинг кайсы февралдан башка марттарда да болобу, ошону сурайын дедим эле. Рахмат. Азыр угарманыбыз кичине кечирээк кошуп калган окшойт, Дагы айтып коерун, бул биз WhatsApp'тан да тренинг өтөбүз. Жашоого машыгуу боюнча, ал WhatsApp'тан жумасына 3 жолу сабак жиберебиз, понедельник, среда, пятница. Мен мындай голосовой эме менен тренинг өтөм. Алар угуп, ошо вторник, среда суроо берип, WhatsApp'тан болот. 1,5 сом айына. Негизи Максат мырза Кытайда иштейт, бизнес проекттерин Кытайда улантат. Сиз WhatsApp аркылуу байланышсаңыз, балким WhatsApp номерун жазып койсоңуз. Азыр бир номер айтам, ошого чалыңыз, WhatsApp берет. 0755, жок, 0755 49 47 39. Кыргызчада болду. Максат мырза, жанагы суроодо биз баягы айттык, кыялдануу жана умтулуу дедик. Анан бул үчүн эмне керек? Бул мотивация катары. Мен сизге бир башка нерсе айтып берем. Дайыма ошол абалды сактап туруш үчүн. Окей, ошол техниканы айтайын сизге. Дайыма ошол абалды сактап жүрүш үчүн, мисалы, дайыма жакшы настроение болушуңуз керек. Мисалы,
сіз жақсы настроенде болғанда күзгіден қарағаныңызда өзіңіз жақсы жерлеріңіз көрінеді? Да, жақсы көрінеді. Пландарыңыз, бизнестеріңізден бола тұрған жақтар көрінеді. Егер настроеніңіз жаман болса, күзін қарсаңыз өзіңіз жақсы көрбейсіз, кемшіліктерін қарайсыз. А бизнесіңіздің да пландарыңыздың болбой тұрған жақтарын көресіз. А бірақ біздің настроениеміз кімге беріп қойғанбыз? Сыртқы елдерге. Тура біреу сөзсіз бірдеңе қылыш керек, жақсы ақша табышым керек, ана настроением көтереді. Ушунчалык шарттар коебуз, жобу настроениеңиз көтөрүш үчүн. А биз эмне кылышыбыз керек? Ошол элге берип койгон жоопкерчиликти менин настроением көтөрсүн дегенди өзүмө алышым керек. Мен өзүмдүн азыр ар дайым настроением көтөрүп жүрө алышым керек. Демек, баягы бизнесте финансыны жөнгө салгандай эле эмоцияны дагы башкара билүү керек турбайбы? Албетте, мисалы сиз өзүңүз эмоцияңызды мындай настроениеңизди дайыма көтөрүп жүрсөңүз, позитивный жүрсөңүз, жакшы иштер менен, жакшы кишилер менен таанышып кете бересиз. Бул күнүмдүк турмушта абдан оор бир маселе го. Мен өзгөчө Кыргызстан шарттарында. Кыргызстан шартынан эмнегенде биз ага көнүп калганбыз, подсознаниябызга кирип калган. Биздин жоопкерчилик бүт сыртка бергенбиз да. Мен өзүмө баштадым, уже канчалык нерсени контролдоп калдым. Мисалы, негатив энергия, негатив информация келип атканда кабарлар эме болсо, мен жаман кабарларды окубайм. Анан бирөө бирдемке деп жаман айтып атса, эми ал кишини угуп коем, бирок мен өзүм албайм да. Же аны менен жаман киши болсо, жаман информация айтса, аны менен жолукпаганга аракет кылам. Экинчиси, ошол бизнесмендер өздөрүнө чөйрө алмаштырыш керек. Мисалы, сиздин чөйрөңүздөгү бизнесмендер бүт баары мисалы $10,000 бизнес болсо, сиз алардан эгер калсаңыз $100,000 оборот калсаңыз же 1 миллион оборот калсаңыз, анда сиз ошондой чөйрөгө киришиңиз керек. Акырындап. А кире албасаңыз, эң жакын 5 досуңуз же 5 компанияңызда чогуу бизнес кылганда 5 киши канча акча тапса, социальный жагынан, финансовый жагынан сиз ошол эле кишилердей эле болот. Өзгөрбөйт. А бирок ошол эле убакта бул баягы бир гана жетекчинин же ошол ишкердин менен эле чектелбейт. Ал ошондой өзү менен чогуу иштеген командасында ошондой өзгөрүш. Ошол жөнүндө, ооба. Эми мында сиз ошол командасына алган кишиге ишеним бериш керек. Мындай да, көбүнчө бизде конструктивный кылбайсың, тиги ал жини келип калып атат. Түшүнүңүзбү? Ал өзүнү компаниянын части катары көрө албайт. Просто акча үчүн жүрөт да ал жерде. Сиз ага мындай жакшыраак бир эме берсеңиз, inspiration деп баягы аны мындай жакшы жөн эле мактап коюңуз. Элдер Наполеон айтканда, погон үчүн өлөт дейт. Ойлосоңуз, ошол убакта. Погонду алыш үчүн согушка барып өзүн жашын. Жөн эле акчада эмес, эчтеке эмес. Ошол сыяктуу мотивация керек экен. Начальниктин жакшы сөзү жанакы ишчини аябай жогорулайт. Сиз мисалы президент келип сизге бир аябай жакшы радионор бар экен, эме кыл деп жөн эле сөз айтып койсун, сиз президент айткан сөзүн уккандан кийин эмне кыласыз? Шулдап иштей баштайсыз. Уже иштеп атасыз, уже көрдүңүз, бул жерде бүт нерсе акчага такалбайт. Мисалы, мага кээ бирде мындай акча кереги жок. Мисалы, ушунча акча берсин, бирок ал киши менен иштегим келбейт. Эмнеге дегенде, ал иштегиси мындай баш негатив эме да. Анан бирок максатыбызда кээ бир мындай көз караш дагы бар да, мотивация абдан маанилүү албетте, бирок мотивациянын дагы маанилүү, мотивация болбосо деле дисциплинаны биз камсыз кылсак, маселе чечилет деген дагы бизнесте көз караш бар да. Өзүнүн дагы командасында. Мындай нерсе бар да. Дисциплина дегенде ал туура нерсе. Бирок мындай нерсе бар. Эгер бир нерсени дисциплина кылып кыйнап атса, андан көрө эмне үчүн ошону кылыш керек? Желание. Мисалы, жооп берсем, мен эмне үчүн ушул радиого келип айтып атам? Өзүмө жакшы жооп бердим да, мен аябай кубанып келдим. Анан бияка жообум жок болсо, эмне үчүн келем десе, сиздер кыйнап, анан уят болуп каласың, келип коем. Уже сүйлөгөндөрүм да башкача болот, түшүндүңүзбү? Эгер бир нерседе кыйнап атсаңыз, токтоп туруңуз, эмне үчүн ошону кылышым керек? Эмне үчүн бизнес кылышым керек же бир иш жумушчусу эмне үчүн ошол жерде иштешим керек дейт. Ошого жооп алса, анда кетет, тез кетет. Биз ушул убакка чейин эмне кылып атсак азыр, сөзсүз эмне үчүн өзүбүзгө жооп бергенбиз өзүбүзгө. Эгер жооп берип алган нерсебизди кылган жокпуз да. Анда демек баягы от ичинен күйүш керек турбайбы? Ооба. Анан баягында кыйнаган керек жок. Жаратылышта кыйналган нерселер аны. Биз айтып атабыз го, Стив Джобс ушунча иштеди деп. Ал Стив Джобс неге иштеп атат? Ал жаккан үчүн ошончо иштей алып атат. Жакпаган киши анчалык иштей албайт. Аябай кыйналат. Стресс болот. Анда ошол бизнесмен өзүндө дагы, ишкер өзүндө дагы, командасындагы нерсе айткан ичиндеги отту күйгүзүш үчүн эмне керек? Жана сиз айткан эмне үчүн деген нерсе керек. Эмнени табат, анан эмне үчүн, мисалы, эмне үчүн сотрудниктерге жакшы мамиле кылыш керек? Билсе, ал жакшы мамиле кылат. Ал мынтип билет да, мисалы, начальник менби буларды башкарыш үчүн, же менин сөзүм угуш үчүн, же авторитетим түшпөш үчүн мен мынтип эме кылдым дейт да. Бул макул, туура, бул анчалык өспөйт. Мисалы, Starbucks'тын ар бир ишчиси дүйнөнүн любой жеринде долясы бар. 0,00 бирдемке %.
ойлосоңуз бул менин компаниям деп иштеп атат ал жерде. Жөн эле кофе жасаган бир киши. Бул канчалык эмек берет адамга, күч берет. Ошол сыяктуу да. Узун мөөнөттө баары натыйжа алуу экен да. Мисалы менде ойлосоңуз жөн эле сөзүн айтып койсун, Starbucks'та мен долям бар десин. Бул кандай деген сөз? Өзүнө кандай мотивация? Эми эгер сиз айткан нерсе баягы ичиндеги ишкер, ичинде эмне каалаганын так билет, эмне үчүн да жасап атканын так билет. Ушул баягы мындайча айтканда ички мотивация менен, ушундай катуу бир каалоо, умтулуу менен иштерин жасап ийгиликке жете алабы? Албетте сөзсүз түрдө жөндөм, сөзсүз түрдө жанагы теория, бизнестин баягы жасаган ишин билиш керек да. Мен ушуну эмеден үйрөндүм, ошол клубтардан чыккан кишиден үйрөндүм да. Дүйнөдө бизди кантип кыласың деп шагыбызды сындырып койгон. Бизде эле азыр сиз бизнесмендер көбүнчөсү эмне каалайм дегенди билбейт. Ал канчалык каалайм десе деле, билем десе деле ал туура эмес. Эмнеге дегенде мен сизге айтып берем. Мен массовый психолог менен тааныштым да Москвадачы. Ал Кыргызстанда совет дорунда иштептир. Ал киши айтып да магачы, биздин задача болчу дейт, калктан, элден что дегенди алып салыш керек болчу дейт. И оставить надо как? Кантип? Биз жана механикага, иштин механикасына маани берип эле, кантип алып дегенди менен өзүбүздүн потенциалыбызды дагы чектеп койгондой болот. Чектеп кой, сиз каяка кеткениңизди билбейсиз. Ошон үчүн результат чыкпайт. Мисал айтайын. Движение кылыш керек, иштеш керек, иштеш керек деп эле. Мисалы алымын түшүнсөк болот да. Ойлоңуз, сиз кайыктасыз, кайыктасыз, океанда жүрөсүз. Жер каякта, батыш жакта. Сиз жерди карабай эле, неважно, мен катуу иштешим керек деп, дыхалкаңызды жакшы кыласыз, мындай бирден бергенде мындай аябай күчтүү кыласыз, техникаңыз аябай жакшы, күчтүүсүз, тамак жегенсиз, анан катуу кайыкты айдап атасыз, бирок каяк кетип атасыз, океан жакка карап кетип атасыз. Жерди билбейсиз каякта болгонун, а жер тескери жакта. Эми сиз канчалык жакшы эме кылсаңыз, калак сүртсөң, эме кылсаңыз, күчүңүз жакшы болсо деле стратегия туурабы? Каяка карап кетип атасыз? Тескери жакка карап кетип атасыз да. Аягында эмне болот? Аябай чарчагандан кийин, аяттан туура эмес экен деп туруп анан жер тапкандан кийин обратно келесиз ал жактан. Ошон үчүн шашкандын кереги жок. Мындай сөз бар. Эчтеке кеч эмес, эчтеке эрте эмес. Ал кеч эрте субъективный биздин башыбызда. Бир жака кечигип атсаңыз ойлойсуз да, аябай кечигип калдым, ушундай болдум деп эме кыласыз, бирок барсаңыз итаги эле ал жерде уже кеч башталып калган болот да. Ошондой метафизический закондор бар да, эч нерсе кеч эмес, эч нерсе эрте эмес. Сиз 70ке чыксаңыз деле, эгер ичиңизден келсе баштай бериңиз. Элди уккан керек жок. KFC'нин примери бар, билесизби? KFC компаниясы киши 70 канча жылда уже известный болуп кеткен. Ар кимдин өзүнүн убактысы бар. Мисалы бир киши 20 жашында бай болот, анын убактысы 20 жашта, сиздики 60 жашта. Айырмасы жок. Эгер сиз 20 жашта бай болом деп аябай эме кылсаңыз, анда провал болот элеңиз, ийгиликсиз болуп, анда вообще тура албай да калышыңыз мүмкүн. Билбейбиз да анычы. Ошон үчүн бирөөгө салыштырбаш керек. Кичинеңизде салыштырып, тиги жакшы эле сен жакшы. Бирөөгө салыштырган бул эме болуп калат да, конкурентный мышление болуп калат да. Сиз аны өзүңүз каалаңыз, эмне каалайсыз жашоодо? Анан каалаган киши компаниялар бар дүйнөдө. Табасыз, мен ушундай болгум келди, сизден 10 жыл, 20 жыл астагы компания. Ошону копировать этесиз. Алар кандай кылыптыр? Эмне кылыптыр? Кандай ой жүгүртүүлөрү бар? Бирок аны билип алган эле жетпейт, аны кантип ой жүгүртөт алар? Мисалы Шекспирди бүт өмүр байын билсеңиз, сизди Шекспир кылбайт. А Шекспир сыяктуу ойлоно алсаңыз, сиз экинчи Шекспир болосуз да, же Стив Джобс, Сиз Стив Джобстун бүт кылганын кылсаңыз болбойт. Стив Джобстай ойлоно алышыңыз керек. Масат мырза, мына сиз өзүңүз да ишкерсиз да, бизнес долбоорлоруңуз бар. Эми сөзүңүз айтыңызчы, мына мисалы орто статистикалык бир ишкер, ийгиликке жетем деген ишкер да. Сөзсүз түрдө баягы сиз айткан нерселерге өзү жете алабы? Же болбосо сизге окшогон мисалы балким бир бизнес консультант дейсизби, же бизнес тренер алыш керекпи, же бирөөгө барып мал менен кеңеш алып туруш керекпи, же отуруп өзү YouTube, Facebook ачып үйрөнүш керекпи? Эң мындай натыйжалуу жол бар. Брайан Трейсинин мындай сөзү бар да. Сен дейт, кирешеңдин 3% өзүң өнүгүүгө сарптасаң, акчадан проблема болбойт дейт. Анан бир киши ушуну угуптур дагы, бизнес киши да. Акчасы 1 миллионго чейин жетиптир да. Анан 1 миллионго кетип атканда 3 кылып, 5 кылып көйтүп 10го чыгарыптыр да. Анан тиги кишиден сурап атат да, а сиз 1 миллион таап атсаңыз, анан 10%-ын өзүңүзгө коротсоңуз, анда сиз 100 000 доллар коротуп турбайсызбы дейт да. Кыйын эмеспи дейт да, 100 000 доллар коротуш да кыйын да. Айтат, туура дейт, кыйын дейт. Ошон үчүн январдын 1-күнүнөн күндөн баштайм дейт да. Түшүндүңүзбү? Ошого өзүңүзгө аябай коротушуңуз керек. Бул пропорциональный. Коучка сөзсүз баш керек. Не только бизнесмен баш керек. Ата-эне баш керек, бала баш керек, потому что бул школа жок да бизде. Жакшы жандооч кийик атырат дегендей эле бир жандооч болуш керек турбайбы? Азыр бир угарманыбыз бар экен, саламатсызбы? Сиздер азыр
эле звонить эттим эле телефон номерларын акырыныраак айтса мен үлгүрүп жаза албай калдым биринчиси. Экинчиси анан кыргыз тилинде китептериңиз чыктыбы? Үчүнчүсү эле Сайытмурат Давлатовдон сабак алдыңызбы? Ушул жөнүндө айтып койсоңуз. Биринчиси эле атым Максат Муктаров. Телефонун айтты, телефон 0755 49 47 39. Анан кыргыз тилинде китебиңиз чыкты деп. Кыргыз тилде китеп жазып атам. Мен кандай десем, менин аудио сүйлөп уже жазылган, аны мындай кагазга жазыш керек болуп атат. Ошону чыгара элекмин азыр, бирок ошонун үстүндө иштеп атам. Бир, анан Давлатовдун эмесини мен жакшы тааныбайм. Анан бир-эки жолу видеолорун көргөнмүн. Бирок мен ал Давлатовдагы көбүнчө баягы батыш элдердин китебин окуйт, ошону окуган, андан да башка коштарды мен англисче билбеш үчүн түзүлө ошолордун алам да. Бирок Давлатовдун бир-эки видеосун көрдүм. Аябай кызыктуу нерселерди айтат экен, андан да көп нерсе үйрөнсө болот. Мен итак эле коучтар бүт кишиден үйрөнө берет да. Давлатов болобу, башка эме болобу. Ушул жерде биздин убактыбыз баягы аягына чыгып баратат да, бир акыркы суроодо. Ушул жерде ушул ишкер же болбосо өзүм өнүгөм деген, жеке адамдык баягы сапатын өнүктүрөм деген мекендештерибиз лайф коуч, мисалы ошогон агайларды баягы үйрөнүп атканда кандайдыр бир сөзсүз түрдө өзүбүздүн мекендешибизге мындай өз мекендешибизден үйрөнүш керекпи же Азиянын бир өкүлүнөн үйрөнүш керекпи же батыштан баягы универсалдуу булар, бул эрежелер кандай, ушуну бир кеңеш бере кетсеңиз. Мисалы кандай десем, биринчи тил билбесе, мисалы англис тил билбесе, ал битак эле англис тилден үйрөнө албайт да, котормосунан үйрөнөт, же орустардан үйрөнөт, же бир кыргыз бирөөсү которсо үйрөнөт. Анан котормодо кээ бир нерселер мындай калып кетет да, анан ал жактагы шарттарды билбейт. Бул эмнеге ушинтип айтат, же бир мисал берет, какой-то мисал, Эндрю Карнеги дейт да, бул кишини тааныбаганда бул эмне мындай кызыксыз болот да. Ошого кыргыз, мен мисалы кыргызча айтып, кыргыз менталитетин айткан үчүн мындай эффективирээк болуп атат азырчы. Болбосо ошол киши айтып атат, мен ушул китепти окуганмын дейт. Мен деле ошол китептен түшүндүрүп берип атам. Меники ага кызыктуу болуп атат дагы, түшүнүктүү болуп атат дагы, тиги китеп түшүнүксүз болуп атат. Менин айтарым эң жакшысы ошо кыргыз бирөөсү эме кылса, түшүндүрө алса, ошондон баштасын, бирок токтоп калбасын. Анан орус болсо тигиден үйрөнсүн, эме кылсын, бүт үйрөнгөндөн кийин өзүнө бирдемке чыгат, каалаган нерсесиче. Мен азыр мисалы орусча китеп, аудио книга орусча болгон үчүн мен орусча угам да ошол китептерди. Анан YouTube'дан башка эмелерден англисче көрөм. Анан англисче аудио книгаларды угам да. Ошону менен анан тренингдерди аябай көрөм. Мага жаккан үчүн мен постоянно көрөм алардычы. Ошого мындай жок, тигиден мындай да, баягыда жакшы ойной албаган теннисчи ракета тандайт дейт да, мисалы ошондой сөз бар го. Анан эгер итак эле кылгыңыз келбесе, ракета тандаган кереги жок, любой ракетаны алып ойной бериңиз, мисалычы. Эгер сиз антип ракета тандап атсаңыз, сиздин анда үйрөнүү, баягы teachable индекс дедик го, ал жабыгыраак да, мындай башка бирөөдөн кабыл алышыңыз кыйын болуп атат. Анда сиз аны ачыңыз. Мындай эмоцияларыңызды баягындай ал ким, тигил ким, аны жеңишиңиз керек. Аны жеңе албасаңыз өнүгүүңүз кыйын да. Жабык болуп калат. Жаңылыкка үйрөнүүгө ачык болушуңуз керек да. Анда биз акыркы балким бул эгер ушул суроолор боюнча дагы көрүп кызыка тургандар болсо, кайсыл жерге келип сизден тренинг алат, семинар алат, ушуну дагы бир айтып. Бизде 1 мүнөт сизге мындай эркин микрофон берсек. Азыр мен Бишкекте болуп атам, анан убакыт болгон сайын баягы VIP коучинг болот да, one on one, бир-бирге чакырып атат, же үй бүлө келип атат, же какой-то бир бизнесмен келип атат да, мындай совет сурап атат, мен ага жардам берип атам. Билген нерселерим боюнча аябай эмелер жакшы, алар баягы издеп жүргөнүн тапкандай кубанат экен да. Ошолор мисалы бизде офис бар, офиске келсе болот. Анан азыр телефондор айтып кетейин. Анан тренингге келсе да болот, же жөнөкөй офиске келип бир же компаниясына чакырса да болот да, бир тренинг боюнчачы. Чыңгыз мырза менин менеджерим, ал убактыларын тандап эме кылса болот. Телефондор айтып кетейин: 0755 49 47 39. Ошого байланышып, анан кандай проблемасы болсо, мен итак эле мен силердин проблемаңарды чече алам десе, мен барам итак эле. Ал айтса, мисалы, мага стол жасап бер десе, мен жасай албайм десем, анда жасабай эле коем да. Анчы мен билбеген нерсемди айтам, билбеген нерсемди айтам. Бирок адамдын ичи болгон үчүн мен адамдын ичини билем да. Ошон үчүн бүт бардык адамдын ичини билген үчүн аны көп элдерге жардам берип атам да азырчы. Анда сиз жашоого машыктыруучу эмес, жашоого жашоону жеңилдетүүчү турбайсызбы? Буюрса. Урматтуу угармандар, биз ушу менен программабызды аяктайбыз. Бүгүн бизде келип абдан убакытта тез өтүп кетти. Кызыктуу маек куруп берген, жашоону жеңилдеткен Максат Муктаров мырза болду, лайф коуч. Чакырганыңызга рахмат. Ооба, биз бүгүн ишкерликте адамдык жеке сапаттарды талкууладык, бирок бүтпөй калдык. Эми буюрса дагы улантабыз. Ал эми бүгүнкү биздин программанын демөөрчүсү Зебер Джет эмерек жасаган ишканабыз. Бул
түрк сапаты менен абдан сапаттуу бизге чечим сунуштаган, ошол эле убакта бөлүп төлөөгө мүмкүнчүлүк сунган абдан мындай ийгиликтүү бир ишкана. Бул Зебержет эмерек ишканасына кайрылсаңыздар болот. Ушуну менен эмки программа көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Биздин программабызды кайталап биздин Facebook баракчабыздан көрсөңүздөр болот. Чоң рахмат. Бизнес клуб. Ишкерлик, инвестор табуу, жаңы бизнес баштоо жана аны